Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Мен буга чейин өткөндө мындан бир 2 ай мурун фита бочка, хиджама жана ошондой эле гаймарит лечение кылган өзүбүздүн мекендешибиз Русланга келип, ушул жерде реклама кылып кеткен болчумун. Азыр дагы келдим, анткени суук түшүп, уже тизе оору, гаймарит дегендердин баары башталды. Ошого силерге бир маалымат болсун, кай жака келип дарыланганга болот экенин силерге көрсөтүп кетейин дедим. Азыр бул жака келсек, бул жак эмне кылат экен, кандай леченияларды кылат экен, ошону силерге полный тааныштырып берейин туугандар. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Сиз азыр эле чыгып кетип аткансыз, Мен өткөндө келип кетти элем. Комплексный эмеге. Ошо бираз кан коюп кетти деп бүгүнкүгө да чакырды эле баштанчы. Ошо баштан кан алдырып кетип атабыз, Кудай деп буйрса. Башыңызды көрсөтсөңүзчү, анда сиздикин көрүп аттым эле. Мына артка бурсаңыз башыңызды. Бул ошондо баштан кан алдыбы, Азыр баштан кан алып. Мындай кичине жеңилдөө барбы жок? Мындай чувство бар. Билинет да. Мага да көп айтканда мондай баштан кан алдырыш керек, жаман кир кандар чыгат экен. Ошо да адамда холестерин көп анан. Башым жеңилдеп калат экен. Кан бузулуп анан кан айлануусу жакшы эме болбой калат экен да. Циркуляция болбойчу. Анан ошо кан алдыргандай мага кичине кан батыраак айланып. Биринчи жолу келдиңизби? Мен биринчи жолу келип аттым. Только баштан алдыңыз, башка? Жок, өткөндө келип полный комплекс фитовочка, анан арка жагыман алдырып кеткем. Фита бочкага ошо неме дедим, кичине сөөктөр сууктап неметип калганда жакшыкene сезилдиби? Сезилди, кадыреселер. Билинет экен. Мен эл катары эле стройкада. Стройкада. Сантехник. Сезилип, мындай результат бар сыяктуу. Бар, мындай билинет экен. Эмне деп сунуштайт элеңиз мекендештерге? Мекендештерге Россияда жүрүп барысы эле ар кандай ситуация болуп калат, суукка кабылабыз. Анан кичине ден соолукка карап, өсүккө карап дегенде биринчи ден соолук болсо анан калганы буйруган акча табыла берет дегенде. Ушу ишерге келип, баш ооругандар болсо, не только баш эле эмес, кичине массаж да кылат экен, фитовочкага түшүп, жеңилдеп кетсе болот. Эми шарттары жакшы экен, аябай жакты. Полный условия менен кабыл алганы жакшы, мындай теплый отношение. Ошо Русланга рахмат, мекендештер үчүн кызмат кылып атканына. Алла ыраазы болсун. Балаңыз менен келиптириз. Балам менен келдилем. Балаңызды да лечение кылдыңызбы? Жок, бул жөн эле Күтүп турду. күтүп жанында жүрөт. Мына туугандар, эгер балдарыңарды карап, балдарыңар менен чыга албайсаң, алып келип бул жакка коюп койсоң, бул жакта жүрө берет экен, ойноп, дальше кыла бересиң. Руслан. Бул жакта мына Руслан энебиз өзү хиджамабы бул, Хиджама, ассаламу алейкум, келиңиз. Жакшысыңбы? Жакшы. Иши илгери. Рахмат. Мешайт эткен жоксузбу? Жок, азыр. Мынаке туугандар, хиджама кылып берсе, ишин кыла бер. Биз бул жак бирсе тарталы, андан сенден сурайбыз. Хиджама. Бул хиджама эмнеге жардам берсе эле? Так, бул хиджама негизи сүннөт амалда дарылануунун эң жакшы жолу бул хиджама кылдыруу, пайгамбарыбыз айткан. Бул канды суюнтат, кандагы тромбторду чыгарат, холестеринди азайтат, кан айлануун жакшыртат, адамдын иммунитетин жогорулатат да. Канчалык адамдын каны суюк болуп жакшы айланса, адам ошончолук энергиялуу болот да. Оорубайт такыр. Оорулардын алдын алат. Бул инибиздин моюн беттеринде угри басып коюптур. Угрилерди тазалайт. Бунун өтө чоң касиеттери бар да. Кири жаман кандар бүт чыгат. Жаман, ошол денеге адамга керексиз кандар чыгат да. Негизи адамга керектүү кандар адамдын тамырында жүрөт. Бул тамырдан албайбыз бул кандычы. Ошол бунун пайдасы өтө жакшы. Сууктарды чыгарат. Иммунитетти жогорулатат. Давленияларды, высокий давленияларга эң жакшы процедура бул хиджама. Бул точкалары бар. Ошо точкалардан алабыз да негизи. Азыр бул алып аткан точкабыз бул боорго, бөйрөктөргө өтө жакшы. Бул акыркы алып атканыбыз бул простатитке, сидящий нервтерге. Өтө жакшы негизги точкалар ушулар. Түшүнүктүү. Комплексный хиджамабыз бар бизде. Бул комплексный хиджаманын ичине фитобочка, массаж, мануальный терапия, растяжка кылабыз карсылдатып. Анан одноразовый моунда болгон одноразовый банкалар менен хиджама кылабыз. Ошолордун бардыгы биригип негизи 3000 сомдук процедура болот. Кимде-ким сиздин атыңыздан келсе, 2,5 миңге жасап беребиз. Туугандар, уктуңар. Мирбектен келдик деп айта бересиңер.
3000 рубль турат экен негизи общий комплексный терапия, ооба 2,5 миңге кылып берет. А мыналарын өздөрүңүз жок кошуп бересиң. ичинде болот ошо Мына 2,5 миң сом одноразовый экен бул. банкалары дагы. Бардыгына колдонбойт, только силер аласыңар, өзүңөр колдонулат. Бизде Ушул бүт ичинде экен. лезвиялар дагы, банкалар дагы, бул простиналар дагы бардыгы одноразовый. Биринчи бочкага түшөт, бочкадан чыгып душка кирет, душтан жуунуп, чайканып келип, растяжка кылабыз. Полный кырсылдатып, позвоночтарды чозобуз. Анан массаж болот, ручной аппарат менен, анан мондай одноразовый банкалар менен хижама кылабыз. Жакшы. Анан процедура бүтөт. Жакшы. 2,5 миң рубльга полный процедура алып кетсеңер, көрөсүңөр. Сезесиңер деп ойлойм, анткени азыр эле байкени көрдүңөр, кадимкидей уже бир результат бар дейт. Ооба, Кудайга шүгүр бул результат жакшы. Кыштын күнүндө кылдырса дагы адамдын кан айлануусу жакшы болуп так үшүбөйт, энергиялуу болуп жүрөт. Баягы простатитта лечение кылабыз, сүлүк менен лечение кылабыз. Сүлүк коебуз простатитке. Көптөн бери балалуу болбой жүргөндөр болсо дагы кайрылсак биз дагы колдон келишинче жардам беребиз, лечение кылып. Гаймарит. Анан гаймаритти дагы лечение кылабыз. Гаймаритти мурда 12 миң рубльга лечение кылсак, азыр 9 миңге лечение кылып атабыз. 2 күн болот процедура. Биринчи күнү ток менен ачабыз каналдарды, экинчи күнү өзүбүздүн дары бар, ошо дарыларды салып, гнойлорду баарын агызып чыгарабыз. Анан 1 жылдын ичинде кайталанып кала турган болсо, биз бесплатный лечение кылабыз. Өгөрдө өздөрү этияттап жүрө турган болсо, бул нерсе кайра кайталанбайт да. Азыр силерден лечение алып кетип, 1-2 жумадан кайра эле толуп калып, келсе биз кайра бесплатный лечение кылабыз. Уктуңар туугандар. Өзүңөр уккандай эле бул жерде гаймарит бардык азыркы Москвада жүргөн мекендештерибизге, айрыкча бизге таксисттерге керектүү ооруларды бүт дарылайт экен. Акчасын уктар, кымбат деле эмес, келип көрсөңөр болот. Муну бир процедура алып кетсеңер, эми өзүңөр деле жеңилдеп, мындай калганга жакшы болот деп ойлойм. Ошондуктан экрана телефон номерин көрүп турасыңар, ошого биринчи чалып, WhatsApp'тан запись кандай? Живойбу же? Жок, запись менен кабыл алабыз. Эгерде ошо основной сиздин каналга таксисттер келет, бесплатный парковкалар бар. Шлагбаумду ачабыз, эртеңден кечке тура берет. Все, Руслан анда. Ушул Ишиңе ийгилик, мекендештерибизге жардам берип, ушинтип бир керегине жарап рахмат. жүрө бергин, колуң жеңил болсун дейт эле. Рахмат. Все. Ассаламу алейкум туугандар. Кандайсыңар? Бүгүн 4-күн, 28 ноябрь болуп калды. Бүгүн силерге бир толук кандуу смена тартып берейин дедим. Эмне жаңылык болуп атат? Минивенде кандай жумуш болуп атат? Ошол жөнүндө көрсөтүп берейин дедим. Азыр биринчи заказ мен Шереметьево келдим. Терминал С-га. Ленинский проспекттен 6770 рубльга. 1 саат 5 мүнөттө. Алдыда бүгүн силерге күндүзгү сменаны тартып берем. Күндүз жумуш кандай болот, кандай заказдар болот, ошол жөнүндө көрсөтүп айтып бермекчимин. Эртең саат 8ден 19 мүнөттө линияга 6:30да чыккам. Жарым сааттан бул заказды алган болчумун саат 7де. Видеонун жүрүшүндө эмне айтып берем достор? Эмне жаңылыктар болуп атат менде, таксиде, жумуш кандай болуп атат, ошол жөнүндө көрсөтүп бермекчимин. Мен өзүмдө жаңылыктар бар. Ошол жөнүндө видеонун жүрүшүндө видеонун аягына чейин кенен айтып берем. Толук мындай түшүнүктүү кылып. Жаңы эле бир заказ бериптир. Мен тиги алып келген клиенттеримдин багажын түшүрүп, ошентип сыртта жүрсөм, заказ бериптир. Бул келгенде сразу заказды завещать эткен эмесмин да. Клиенттерди түшүрүп коюп, анан завещать этебиз го, обычно. Бизде болсо бул премиальный тарифте заказ турган болсо, звук чыкпайт да, мындай эле маргайт этип көрсөтөт. Жагандай чырылдап, звук вообще чыкпайт. Ошентип мен клиенттерди түшүрүп атсам, мага көрүнбөптүр, угулбаптыр да. Заказ бериптир, жакшы эле заказ бериптир. Ошол эле терминал С-дан Ленинградский проспект 37/4ге. Сразу азыр кетип калмак экенмин. Ошентип бул заказды ала албай калыптырмын. Эми азыр парковкага барып, ал жактан кайра заказ күтмөй. Ошол достор, видеону көрүп туруңуздар. Видеонун башында айта кете турчу нерсе, лайктан басып, азыр мына унутуп калбаңерде, комментарий ойлоруңарды жазып,
кандай видеону кайсы жагын оңдош керек болуп атат, эмне жөнүндө айтып берейин, ошол жөнүндө жаза кеткиле, көптөн бери сурай элекмин. Мына заказ берип атат. Что-то выклад жокчу Шереметьеводочу. Уже экинчи жолу подряд. Жанагы эле заказ го деп ойлоп атам, терминал Сыдан берди кайрачы. Ошол достор. Айта кеткендей эле, видеону айна чейин көрүп турсак кеттик анда. Так, достор, Ленинградский проспект 37/4-кө келдим. Жанагы заказ экен, мен айтып аткандай эле. Ошол эле заказ экен, 6426 рубльга. 1 саат 20 минут болуп кетти. Пробка болуп калды, эртең саат 9-тан 46 минут өттү. Так, жана 28 деп адашып айтып отурмун. Бүгүн 27 эле экен, мен бир күнгө алдыга кетип калыптырмын. 3-чү күн, атак 27-си 3-чү күн. Жаңылыктардан айтып берейин деп атпадым беле. Кечээ күнү иштеген жокмун. Анткени мурда күнү иштеп, түндө мурда күнү акыркы заказды алып, Шереметьеводон чыгып кетип баратып, Димитровский шоссе менен бири Яма кармагам, скорость менен кетип барат, бири 100 менен кетип барат. Яма кармаганда катуу түшкөм. Баа клиентти жашынакай эле жеткирип, аны таштап Балашихага үйгө келип, баа дөңгөлөктү бир карап коеюнчу деп карасам, диска кыйшыйып, ирип, покрышкадан шишка чыгып, ошентип калыптыр. Эртеси кечээ күнү анан ремонтко алып барайын кой деп үйгө барып жатып, кечээ эртең менен барып туруп ремонтко барсам, баа дисканы жакшылап карасам, диска уже сынып кетиптир, жараңкка кетиптир. Мондай бир карыштай болгон. Ал дисканы ремонт кылган деле болбойт экен, анткени сырткы сторонасынан кеткен. А если дисканын ички сторонасында болсо, анда баянтип варт этип неметсе болмок экен. Анан бир диска табыш кыйын экен. Авитаны карадым, бүт эле комплект. Ошентип издеп отуруп, анан бир өзүм эле тааныш досум өзүнүн дискасын предлагать этип калды, менден от души берейин депчи. 4 диска, аныкы комплект. Ошонун 4 дискасын алып, еще бир покрышка алып, ошо менен алмаштырдым. Бир заказ кылам деп, бир дисканын, бир дөңгөлөктүн айынан 4 дөңгөлөккө попал болдум. Муну айтып атканым, көбүнчөсү кызыгат го. Премиальный тарифте ушундай кара машина айдап, костюм кийип, галстук тагынып, ушинтип иштесем депчи. Мен буга чейинки видеолорумда, көп эле видеолорумда айткам, бул жактын, бул машинаны айдаш эч кандай берки машиналар менен, экономдор менен айырмасы жок. Машина айдаган эми айдайсың, правоң бар. Только бул машинада ответственность ушундай. Иномарка айдасаң көзүң ачылат, бузулса башка жагың ачылат деген бар го. Ошол сыяктуу да, мынакей. Бир дисканын өзү, кечээ күнү карасам, өзү эмес, эми баягы комплект 19 размер, литые диски, титановый. 100 миңден өйдө турат экен. Анан бушны алайын десең 50 миңден өйдө. Анан элестеткиле. Мен комплект алып салдым. Покрышкаң өзү эле бушныйлары 10 миңден тегереги, новый алам десең 15 миңден тегереги болот экен. Ушундай жактары бар. Ошо айтып аткан себебим, ушундай жактарында ойлонгула, если кимден ким чыгам деп аткан болсочу. Ошол достор, саат 9-дан 49 минут өттү. Жумушта дальше улантабыз, дагы 6-да эмне кызыктуу нерселер болсо айтып берем. Кеттик анда. Так, достор, парк жөнүндө айта кетсем, эгер силер ишеничтүү жакшы таксопарк издеп жүргөн болсоңуздар, кошулуп иштегенге, мен силерге ар дайым Альфа паркты сунуштап жүрөм. Бул паркка любой тарифте кошулуп иштесеңиздер болот. Курьер, доставка, эконом, бизнес, любой тарифте. Парктын комиссиясы 2%. Эгер парковый самозанятый болуп иштесеңиз 1%. Эгер бул парк менен иштеше турган болсоңуздар, путевой силерге ар дайым бекер берилет. Экранда көрүп турган номерге жазып, чалып, WhatsApp-на жазып, кошулуп иштесеңиздер болот. Так, достор, 3-чү заказ. Неглиннаяга алып келдим, 34 минута 2067 рубль. Тверскойдо пробкада көпкө туруп калдым. Эми ушул жактан заказ күтөбүз. Кеттик, дальше иштейбиз. 4-чү заказ. Крокус Сити Холлго келдим. 2730 рубль. 33 минута. Редисон Блюдан келдим. Саат уже 1:30 болоюнап калды. Азыр ушул жактан могу торговый центр Вегаска кирип, тамактанат окшойм. Андан чыгып алып, анан дальше жумушту улантабыз. Так, достор, ошентип кайра Шереметьево келип калдым. 1 саат 35 минут болуп кетти.
Хотя заказ алганда где-то 1 саат деп эле ушундай көрсөтүп аткан. Пробка башталып кетти. Ошо менен 4514 рубль. Жолдон дагы магазинге токтоп, азбука вкусага 1-15 минуттай туруп калдык. Аны ожиданияны эсептеген жок, так как локацияны билесиңер, ары бери чуркап. Ошондой саат 18:41. Уже линияга чыкканыма неме болуп атат. 12 саат болду. Жана тамак ичем дегенден кийин 3 саат өзүм да жумуштарым чыгып калып, ошо мен 3 саат жок болуп кеттим, линиядан чыгып коюп жүрдүм. Жумуштарымды бүтүрүп, тамак ичип, андан кийин кайра жумушту баштап, ошондон кийин биринчи заказым мына. Терминал Дга келип калдым. Эми бул жакта Ддан билбейм, мен заказ алып көргөнүмө аябай көп болду. Аябай эле көп болду. Бул жака турбайм деле го дейм. Азыр лучше терминал Б, С жакка барып, ошол жактан заказ күтөт окшойм. Күткүчөктү бир аз тык этип албасам, азыр бияктан заказ алып чыксам, ошо менен жумушту бүтүрөм. Өлө мондай адамдардын энергетикасы болот го. Mo жанымда отурганы бир энергетикасы башкача окшойт. Келгенче ушундай кыйналып кеттим. Тим эле көзүм жумулуп, араң жеттим. Аркасындагылар нормальный эле хахатеп, жыргап келишти. Mo жанымда отурган кичине молчаливый бол. Ушунун энергетикасы мага өтүп кетти окшойт. Ошол бир заказ калды, буюрса. Ошондон кийин жумуш жыйынтыктайбыз. Күтүп туруңуздар. Кеттик. Достор, Шереметьеводан Красногорскка келдим. 29 минутада 4252 рубль. Убакыт уже бир тойло болуп калыптыр, аябай катуу уктап коюп турмун. Эртең менен саат 6-да 6:30 линияга чыкканым менен түнкү саат канча? Бир 2-деби, 2:30 эле тургам. Андан кийин уктай албай, ошону менен антип туруп, душ-буш тамак-самак кылып отуруп, 6:30 линияга чыккан болчумун. Бүгүнкү смена ушундай болду. Общий канча? 6-7 заказ кылдым. 21945 рубльга иштептирмин общий. Андан комментарийге көбүнчөсү жазып калат, минустарын кылып анан айтпайсыңбы деп. Минустарды кылганда эмне? 11945 рубльден минус кылып салгыла 10.000 рубль таза болуп калат экен. 11945 рубльде эмнеге минус кылабыз? Аренда, заправка, мойка кылган жокмун бүгүн. И тамак ашым. Ошол. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин достор, анда ойлоруңарды комментарийге жазып, лайктан басып, каналга каттала кетиңиздер. Жакшы туруңуздар анда.